Ertelep geldi de bunlar şıpıldak işlep kaldı bana. Yükün kara kapar etse. Baytaklı herif götürüp yaptılar bana. Soldatlar yaman sulamaya geziyor. Suları onu suya taşlayıp demiyorlar. Bakın ne işler yaptılar. Baysak böyle. Ya yaptılar var. Ay isimler. Bayağı kap gelse bayağı kap. Нуугат 20 жаштагы жигит жол кырсыгынан каза тапты. 6 адам ооруканага түштү. Ош облусунун Нуугат районунда 20 жаштагы жигит рулду башкара албай каршы тилкеге келе жаткан унааны сүзүп каза тапты. Бул тууралуу 2-июлда турмуш басылмасы жазды. Маалыматка ылайык, окуя 1-июль күнү саат 16:00 чамасында Ош-Баткен Разаков унаа жолунун 20-чакырымында болгон. Анда Гулестин айыл аймагынын 20 жаштагы тургуну Део Нексия үлгүсүндө унаан менен баратып, рулду башкара албай карама-каршы тилкеде келе жаткан 45 жаштагы жердешин Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаасы менен кагышкан. Кырсыктын кесепетинен Део Нексия үлгүсүндөгү унаанын жүргүнчүсү окуя болгон жерден каза таап, 2 унаанын жалпы 6 киши ооруканага түштү. 3-өө травматологиядагы, 3-өө жандандыруу бөлүмүндөгү бир бейтаптын абалы оор деп бааланууда. Маалымат булагы Турмуш. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод, паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Жалал Абадта 35 жаштагы жаран 4 жашар кызды зордуктап салган. Жалал Абадта 4 жашар кыз зордукталды. Бул тууралуу 24 КЖ агенттигине облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Окуя тууралуу маалымат милицияга 24-июнда келип түшкөн. Ошол күнү Азимов көчөсүндө көп кабаттуу үйлөрдүн биринин короосунда 4 жашар кызды бейтааныш адам зордуктап салган. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барып далилдер алынган. Аталган факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 104-беренеси зордуктоо боюнча кылмыш иши козголуп, соттук медициналык жана соттук биологиялык экспертизалар дайындалды. Шектүү катары 35 жаштагы жаран кармалган. Соттун чечими менен ал 2 айга камакка алынды. Учурда тергөө иштери уланууда.